Жолдошум өтө ынжык bir adam. Өтө эле ынжык. Ali karasam idiş ayakta, Ali karasam dağı bir nese taap ınjıkta atkan bolot. Andan körө meni bir çapsa jakşı, ınjıp kempirler ayta turgan bir başkaça sözler menen keçkeri ezile bергenden körö. Aldap, külüp, tamaşalap, eптеп basıltayın deyim. Anda da basılbas anan savırın bütü uruşup ketebиz. Uşul jönündө süйлөp beriңизчи суранam. WhatsApp'ты açıp men ecelerin dostlarım menen emde dep süйлөшкөндөрүмө da girişe beret. Bolbosu özü ilimdүү, namazgan bir momun. Anı menen yaşap men de bara nerflenip ar nerseden kızıgım kalıp baratat. Bir köynek alıp beriңiz desem içi tarıp ketet. Bir aymurda aytıp suransan oşonda kılbayt. Özünün talapları bolsa ayabay biyik, taç adımınday ınjıktan. Bir tuğanım Жашоо убактылуу. Азыр 30'da болсоңуз дагы 30 жылды Кудайым береби жок, Кудай билет. Ошондуктан сабыр кылыңыз. Сизге берилген сыноо ошол деп түшүнүңүз. Ошол сыноого татыктуу жооп берүүгө аракет кылып, өзүңүздү ибадат менен, намаз менен аластырууга аракет кылыңыз. Биздин бардыгыбыздын башыбызда сөзсүз түрдө кыйынчылыктар бар. Ошол кыйынчылыктарга чыдабай койбош керек. Кудайым сизге ушундай сыноо бериптир. Башка бирөөнүн эки бутун алып койгон, башка бирөөнүн эки колу жок, башка бирөөнүн көзү жок, урматтуу бир тууганым. Башка бирөө кечке коляскада жүрөт, башка бирөө кечке ош базарда мисалы үчүн тилемчилик кылып олтурат. Ошондуктан сиз ошону мындай бир жанагыда үйгө мисалы үчүн күчүк багып алса, ит багып алса, ошолорго мындай чыдап бул ит го деп мамиле кыласыз го. Мисалы үчүн тооктор бар, кээде огород жеп койсо, тоок урушуп олтурбайт, жана камап коет. Ошол сыяктуу эле буга да ушундай бир мындай бир өтө туура түшүнүү менен мамиле кылсаңыз, сизге мен ойлойм жеңил болот деп. Ага урушканды, башка кылган нервге тирген кереги жок. Сиз ошону ошондой эле кабыл алыңыз. Сизге берген сыноо экен, ошол сыноодон татыктуу өтүп атам деген ниетте жашасаңыз, иншалла бардыгы жеңил болот, урматтуу бир тууганым. Андай маселе бардык адамдын башында сөзсүз түрдө бар. Илгерки жанагы боз үйдүн ортосунан жанагы түндүктөн жип алып түшүп, илгери кемегеге казык кагып байлап койчу, муну пасаң деп айтышчу түштүктөн. Анткени шамал келсе учуруп кетпесин деп. Ошондуктан кээ бир адамдардын телеге тегиз болгондо Кудай таалам атайын сыноо берип коет. Үй бүлөсүндө сиздикиндей мисалы ошондо ошого сабыр кылсаңыз шамал учуруп кетпейт сизди деген маани келип чыгат. Мен күйөөм менен кошулганда бүтпөсөм деле бүттүм деп койсом күнөө болбойбу? Күнөө болбойт, бирок өзүңүздүн да акыңызды алып калганга аракет кылышыңыз керек. Анткени бүтпөй калсаңыз ден соолугуңуз оорулуу болуп, барып жанагыда нервтенип, анан урушуп баштайсыз күйөөңүз. Ошондуктан сиз да акыңызды алып калганга аракет кылыңыз сөзсүз түрдө. Күйөөнүн көңүлүн урматтаган жакшы, бирок сиз мен бүттүм деп койсо, ушу менен бүттү экен деп болду, ал жыргап жүрө берет дагы, сизге маани бербей калышы мүмкүн. Демек, аракетиңизди көрүңүз. Ассаламу алейкум чубак ажы. Менин сизге суроом бар эле. Акыл насаатыңызга муктажбыз. Жолдошум экөөбүздүн турмуш курганыбызга 10 жыл болду. Аллага шүгүр 3 уулум бар. Күйөөмдүн жыныстык катнашта көйгөй бар. Биздин кошулбай калганыбызга көп болду. Жолдошумдун төшөктө болгон каалоосу 10 күндө bir жолу эле болот. Ошондо да жыныстык мүчөсү турбай жатат, турбай эле спермасы түшүп калат дейт. Аракет кылат, болбойт, врачтарга да кайрылдык, пайда бербеди. Менин жашым 30 жашта. Балдарым үчүн сабыр кылып жатам. Бирок ден соолугум да азыр жакшы эмес. Ачык айкын жазган суроом үчүн кечирим сураймын. Эмне кылсам болот дейт. Бул боюнча азыр мен сизге телефон номер берем. Ошол телефон номерге кайрылыңыздар. Балким ошол дарылап көрөт Бекжан мырза. 0779 181 571. Урматтуу бир тууганым, албетте сабыр кылыңыз сиз. Андан кийин жанагы элдик медицина деген атайын ошо илгери ата-бабабыз колдонуп келген ошо медицинаны, элдик медицинаны колдонууга аракет кылыш керек. Азыр мына Бекжанга кайрылып көргүлө. Бекжан ошол атайын Кытай инелерин сайып берет. Андан сырткары дагы ошол жанагы атайын элдик медицина алектенген атайын жанагыдай биздин табыптарыбыз бар. Чөп дарылар менен дарыланганга аракет кылуу керек сөзсүз түрдө. Анан мынагу Тамчы гезитинде суроо жооп берген, ошол жерде дагы бир уролог агай бар, ошого да кайрыл Тамчы гезитинде. Ошол агайдын атын унутсам азыр, илгери мен чыгып жүрчү. Ошого кайрылса жакшы болот. Бекжан номерин кайра айтам. 0779 181 571. Чындыгында бул өтө чоң проблема. Буну жөн эле койгонго болбойт. Ошол күйөөңүзгө мындай бир тамак аш күчтүү бергенге аракет кылыңыз. Жана эркектин ошол кудуретинин күчтүү болуусу, урматтуу бир тууганым, анын спорт менен көп машыккандыгында эмес. Кээ бир адамдар өтө жанагыдай бир фитнес клубка барып мүчөлөрүн келиштирген менен булар жыныс тараптан